15 март күнү мен кадимгидей эртең менен турганмын. Жумушка эрте кетем деп, комиссиялар келет дегенине. Саат 7-де туруп, кызым экөөбүз неме кылып, тамактанып, жолдошум үчөөбүз тамактанганбыз. Кызым жакшы тамактанган, тосконмун аны. Тосконду деле мындай кызым жакшы эле неме болгон. Анан эшикке чыгып, бет колу жууп келебиз деп чыгып, анан эшикке чыккандан кийин кызым жанагы эшиктин алдында күчүктү көрүп, апа күчүк деп жүгүрүп барып айдап, анан кайра келип, бетин жууп, неме кылып, үйгө кирип кетип атканда эркелешип кирип кеткенбиз. Анан жолдошум көргөндөн кийин кандай сакоо адамдай болуп сүйлөй албай калган кызымчы. Анан кийин отуруп тамактанганбыз, тамактанып, неме болгондо жакшы эле тамактанган. Анан мен эртең менен аларга тамакты берип коюп, жумушка кеткем. 8-8:30 чалды мага жолдошум. Тахмина деди, сени атаң чалды, 17-март шаарга түшөт экен деп чалды деди. Деле мен айттым, билбейм, көрөмүн дедим, шаарга түшсөм, түшөттүр, мен шартыма карап туруп түшөм дедим, болбосо жок дедим. Десем, майыл деди. Бериңчи Асияга дедим. Анан Асия менен сүйлөшүп неме кылсам, Асия кандайсың десем, жакшы дедим. Эмне кыласың десем, атам экөөбүз жатабыз деди. Деди, анан ыйламсырап сүйлөдү. Мен айттым, жатпастан туруп ишиңерди кылгыла, эми койгула деп неме кылсам, бул жактан жолдошум айтты. Сенин ишиң болбосун деди. Мен жолдошум унчукпадым. Мен барып алып келейинби дедим кызыма. Десем, жолдошум бул жактан үйрөтүп атат. Жок, алып кетпесин айтты. Ошентип эле жок, алып кетпең деп мага ошентти. Деди, анан койгула майыл. Комиссия келип калып, неме болбойбу, кийин сүйлөшөбүз деп телефонду өчүрүп койгонмун. 10:30-11:00 чалды мага. Чалып, кызым ыстымалап, температура чыгып атат, тез жетип кел деди. Мен алдыман скорийлар келип, уже кызым текшерип, неме кылганда, кызым мындайынан иштери, белдери, буттары көгөрүп кеткен. Кадимгидей, кандай десем, мындай жоон шапалакка окшогон, шапалактан да шапалак эмес, мындай лопаткага окшогон нерседен жеген дейишип атат да. Мен өзүм деле ошондой көрдүм, көзүм мененчи. Анан скорийдан сурадым, сурасам жакшы эле деди, больницага алып барабыз деп ошентип айтып койду. Мен жанагы Асияны кайра Асия десем, көзүн ачпай койду. Анан жолдошумду эмне болду десем, жолдошум эчтеке болгон жок деп неме кылып коюп, телефонума деди. Кандайдыр коркунучта да, жолдошумчу. Мен деди, атаң чакыр деди. Өзүң чакырып айт деди. Мен эмне деймин, өзүң чакыра бер десем, билбейм, өзүң чакырып айт деп. Кандайдыр коркунучта мындай күнөөлүү адамдай мага неме кылып койду да. Анан телефонду алып атама чалсам, атам алды дагы, мына мен азыр ошол жерден эле өтүп кетип аткам, азыр барып калам деди. Анан атам келди. Атам келбей туруп, милициялар каптады. Анан атам келди, ошентип неме болуп калды. Мен жанагы кызыма Асия деп неме кылганымда деле көзүн ачпаганда, уже менин жүрөгүм сезе баштаганда бирдеменчи. Анан чоң апасы айтты, үйдүн жайындагы чоң апасы чыгып айтты. Ачыгын эле айтпайсыңарбы деди. Эмне неме кыласыңар энесин деди. Кызы өлгөн деп ошентип айтты да. Айткандан кийин уже жанагы жерде мен жаман болдум, стресске түшкөнүмөнчү. Асия деп бакырсам, жанагы кызым көзүн ачкан бойдон жашоого тойбой кетип калды. Ошондон кийин эле мен эчтекени билбейм, кызым скорийлар алып кетти экспертке. Анан жолдошум менен мени немеге алып кетишти, Сузак районуна. Алып кеткенден кийин тергөөгө алып кирбей туруп, жолдошум экөөбүз жолуктук. Жолукканда жолдошум айтты, Тахмина деди, машинаны сатканымды билесиң деди. Акчасын ал элек, мен ошол акчаны алып, сен алып чыгып кетемин, сен аял кишисин мойнуңа алсаң, сен эчтеке кылбайт деди. Анан жанагы стресске түшкөн абалда мен эмне кылышымды билбей, бир жактан эле суралганда, тергөөчү дагычы. Ошо жолдошум жакты эле сураган, биз жакты сураган эмес. Стресске түшкөн абалда мен бунун сөзүнө кирип кетип калдым да, жолдошумдун сөзүнөчү. Анан бунун сөзүн алып, кандай алганымды да түшүнбөйм өзүм дагычы. 138-берене 2-бөлүм, 2-8 пункттар жана 3-бөлүм 1 пункттар менен айыпталган Мансуралы кызы Тахминанын иши боюнча Сузак райондук тергөөчүлөр тергеген биринчиден. Андан кийин алар ушул зарядник менен анын чыбык менен чагып өлтүрүп койду Мансуралы кызы Тахмина деген тыянакка келишкен. Негизи Жалал Абад шаардык судмед экспертиза башында гематомасы бар, анан боору баш жагы 2 бөлүнүп калды деген неме коюшканда.
эксперттер ошону коюшкан. Ошол судебный экспертизаны чыгарган тиянагы. Негизи андай болгондо канча саатта адам өлөт десек, 3-4 саатта деп алар деле айткан. Бирок 14-мартка дал келип атат деп коюшканда, судебный эксперттер Жалал Абад областыныкычы. Ал эми биз кийинки сотко өтүнүч келтирип, кайрадан өтүнүч келтиргенибизде алар өтүнүчтү камсыз кылып беришти, Сузак соту. Ошто медициналык экспертиза чыгарып берди. Анда Насырдинов деген ал келип айтып берди. Бул окуя 15-мартка дал келет. 2-3 сааттын убагында өтө турган диагноздор коюлган. Баш мээсинин гематома болгондо 2-3 саатка жетпей өтүп кетет адам. Ал эми боор экиге бөлүнгөндө анда дагы 2-3 сааттын ичинде өтүп кетет деп. Так диагноздорун койгондон кийин гана бул Сузак соту биринчи 7,5 жылга Мансуралы кызы Тахминаны кесип жиберген. Экинчиден, ушул диагнозду далилдегенден кийин гана 27 январь 2021 жылы кайрадан областық соттук прокуратурага жөнөтүп атышат. Бирок ошондо дагы айыпталуучу Мансуралы кызы Тахминанын бөгөт коюу чарасы өзгөртүлбөстөн, бөгөт коюу чарасынын үй камак түрүнүн мөөнөтү 2021 9 апрелине чейин узартылсын деген токтом менен кетирди да.